Силерге диагноз простатит деп койду эле. Поликлиника кайрыласыңарбы, частный центрге, сизде простатит экен дейт. Бирок простатитпи? Ошон деген бир кичине мындай обзор кылып өтөйүн. Простатитке окшош оорулар болот. Бизде деген бат-бат сара ушатып атам десе, простатит экен дейт. Же каналына былжыр чыгып атат, ириң чыгып атат десе, простатит дейт. Же ичимдин асты деген надлоным деп коет. Ооруп атат, бат-бат сара ушатып атам, сара ушатып бүткөндөн кийин ооруп атат десе, простатит деп коет. Бизде деген өзүнчө гипердиагностика бар. Гипердиагностика дегени кичине эле симптомдор болсо, простатит деп коюп атат да диагноз. Же УЗИни карап туруп, признаки хронический простатита десе, простатит бар экен да сизде дейт. Бул деген биринчиден симптома комплекс болуш керек. Простатиттин өзүнчө айырмалануучу симптомдору, белгилери болот. Простатитти кээде путать этет да, аденома простатный железа менен. Синдром хронический тазовый боли деген болот. Ошо менен путать этет. Анан нейропатия дегендер болот. Баягы неврологический оорулар болот, малова таза. Ушундай миалгия деп коет. Ошолор менен путать этет. Анан цистит менен путать этет, алмаштырат да. Уретрит болсо простатит деп коюп коет. Ошондуктан мени коллегаларым көрүп аткан болсо, жаш урологдор, же простатитим бар деп жүргөн кишилер көргөн болсо, эстеп калгыла. Простатиттин өзүнчө айырмалаган симптомдору болот. Бул деген ириң чыгат каналдан. Трехстаканный пробада 3-чү стакан деген лейкоциттер чыгат. Анан УЗИ деген белгилер чыгат, кальцинаттар чыгат, фиброз чыгат, простатиттен ичинде деген фиброз катып калган жерлери болот. Анан баягы эректильный дисфункция башталат. Анан деген баягы тукумсуздуктун белгилери болот. Бир сөз менен айтканда, простатит деп койгон диагноз ал ар дайым эле простатит болбойт да. Ошондуктан жакшылап текшерип көрүп, жакшылап дифференциальный диагностика өткөрүп, анан деген простатит коюп, анын деген түрлөрү болот да. Хронический болот, катаральный болот, паренхиматозный болот, анан застойный, конгестивный болот, ар түрлөрү болот. Анан постепенный осложненности классификациясы бар өзүнчө. Ошолорду карап, ошолорду билип, эгер точно лечение кылса, ошондо гана эффект болот. Ошондуктан сизге деген простатитиң бар экен дегенге жакшы специалистке барып, жакшылап текшерилгиле, диагнозду тактагыла, ошондон кийин гана простатитти лечение кылса, ошондо эффект берет. Бизге деген эгер келе турган болсоңор, жазгыла, шапка профилде деген WhatsApp'ыбыз бар, телефондор бар, чалгыла. Биз ар дайым даярбыз силерге жардам көрсөткөнгө, ошо дифференциальный диагноз кылып лечение кылганга. Оорубагыла, ден соолукта болгула.